Bir misal kılıp aytayın. Almatаны, Қазақстанды эле кошуна мамлекетти bir misal кылып алалык. Алматаны көчүрөрдө парламенти каршы чыкканда, ошондо баягы көп күндүн ичинен Назарбаев өзүнүн туулган күнүн ушул атайы ушундай белгилеп алып туруп, туулган күнү келип парламентте суранганда, ушу менин туулган күнүмө Астана шаарын бир подарка кылгылачы, ушу көчүргөнгө макулдук бергиле деп. Ошондо бардыгы тең бир добуштан макулдук берген, каршы чыккан сөзсүз адамдар болгон, эми баягы 5 кол тең эмес дейт, сөзсүз каршы чыгат да. Кийин ошол каршы чыккан азаматтары ошол кездеги парламентте отургандар бүгүн рахматын айтып жүрөт. Назарбаевди Нураке деп айтышат да, мындайча айтканда Назарбаев деп айтпайт, Нураке молодец деп айтат мына бүгүнкү күндө. Ушунусу менен калды. Бүгүн Астана кандай шаар болду? Алматы болсо мурда кандай өнүгүп келатса, так ошондой өнүгүп келатат да. Даже андан 2 эсе, 3 эсе көтөрүлүп кетти да. ВВП'сы өсүп кетти мисалы. Эгерде биз сиз айтып аткандай, түндүк элин тарынтып албайбызбы деп атасыз. Түндүк элинин баарын көчүрүп кетпейт да. Бишкек ошол бойдон столица бойдон кала берет. То есть тиякта экинчи столица пайда болот. Экинчи столица деген бүт эле ошол жака көчүп барып турсун деген эмес. Чиновниктер барып ошол жерде иштесин деген сөз. Эми ар жагын өзүңүз деле түшүнүп атсаңыз керек. Бир чиновник барса артынан 20-30 дагы жумушчу орну барат да ошол жака. Үчүнчү маселе, эмне үчүн ушу борборду Ош шаарына көчүрүү боюнча. Үчүнчү маселе, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош, Баткен, Жалал-Абад тараптан жана наркотик ташуу жолдору бар да. Тажикстандан ташыйт көбүнчө, Афганистандан келишет. Ушул абдан күчөп кетти да. Бүгүнкү күндө мына өткөндө сессияда дагы каралды бизде ушу наркотикалык заттар боюнча. Түштүктө жаштардын көбү наркотикага берилип кетти деп атат. Эмне себеп? Себеби баягы ар бир ташып келип аткандан кийин баягы кыргыздын жакшы макалы бар. Май кармаган бармагын жалайт дейт. Сөзсүз түрдө колунда 100 килограмм баягы наркотик ташып келатса, ошондон баягы таткысы келет адам. Татып көрөт. Бүгүн татып көрсө, эртең уже түйүнө түшүп кетиши мүмкүн да. Мына ушул маселеси бар. Өткөндө бир сессияда мен айттым элем, чындыкты бетке айтыш керек да ар нерсени. Мен ушу ички иштер бөлүмүнүн адресине бир катуу сөз айттым эле. Мына силердин өзүңөрдүн араңарда ушул наркотик ташуу боюнча өзүңөрдүн сотрудниктериңер иштеп атат. Өзүлөрүңөрдүн сотрудниктериңер ушул ташыйт наркотикти деп айткандан бир жума өтпөй, мына Алай РОУДСынын бир сотрудниги өзү ошол именно ушу наркотиктерди көзөмөлдөөчү сотрудник экен, кызматкер экен. Ошо бир жума өтпөй 100 килограмм наркотик менен кармалды. Мына Алай РОУДСынын өзүнүн кызматкер экен да. Мынакей ушундай фактылар бар. Эгерде биз столицада баягы борбор шаары Ошто отурган болсок, анда сөзсүз түрдө бул наркотраптарды, нарко жолдордун баарын 100% деп айтыштан алысмын, эми 100% токтото албашыбыз мүмкүн, 80%ке кыскартышыбыз мүмкүн да. Себеби бардыгы ошол жак тармакта болсо, сөзсүз жанагы нарко ташыган ташуучулар баягы наркотик ташыган ташуучулар сөзсүз түрдө баягы азаят. Бул үчүнчү негизгиси. Бул маселеге карата төртүнчүсү мен жана дагы айтып өттүм. Бул түндүк түштүк элдерин бири-бири менен аралаштырыш. Мен мисалы үчүн өзүмдүн турмушумда эле көрдүм. Ушу түштүккө көп баргандан түштүктөн досторду таптым. Кыйыш-кыз досторду таптым да мисалы. Алар менен 1000 кыркылышып кеткен учурда дагы бүгүнкү күндө жакшынакай дос бойдон кала берем. Бир тууган бойдон кала берем. Пикирибиз эки бөлөк болсо дагы эртең башка күнү, эртеңки күнү кайра бир пикирде болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол эле сыяктуу мисалы түштүктүн эли, түндүктүн элин түштүккө алып барып, түштүктүн элин түндүккө алып барып, жанагындай кадр саясаттарын бири-бири менен аралаштырып, ушундай ротация кылып, ошо бири-бири менен аралаштырса, ошондо биримдик болот дагы, жана түштүк, түндүк деп аткан биздин проблемабыз жоюлат да. Эсендер жакшыларым, уктуңар Садыр Нуркожевичтин сөзүн. Менин жеке пикирим, борбор Ошко же Манаска көчпөш керек. Каршымын. Анткени эки шаарыбыз тең географиялык жактан борбор үчүн ыңгайсыз. Коңшу өлкө менен туташып турат. Советтер Союзу Санкт-Петербургдан Москвага, Түркия Республикасы Стамбулдан Анкарага так ушул себептерден борборлорду көчүргөн. Бул куду эле шахматтагы хан каршы тарапка жакын тургандай болот. Көйгөйлөрдүн көбү мамлекетке түштүк тараптан чыгып жатат.
Ошол себептен эле айрымдар ушул демилгени көтөрүп жаткандар. Саясатчы Феликс Шаршембаевич, парламентти түштүккө айдагысы бар. Демагогдордун оштуктарга кереги жок. Сөз менен көйгөй чечилбейт да. Коргоо министрлигин, бүт күч түзүмдөрүн түштүккө которуш керек. Эмне кереги бар элита эсептелеген Скорпиондогу бука моюн жигиттерди токмокто кармап, түндүк тарапта ички иштер кызматкерлери менен анын жоокерлери калса болду. Коргоо министрлигин бүт күчүн алай, баткен ноокаттын тоолорунда кармаш керекпиз. Куудул Тынар Курбаналиевдин тамашасындай баткенде уча тартпайт. КТР тартат дегени чын. КТР дагы алыскы чөлкөмдөрдө тартпайт. Ошого коргоо министрлиги менен кошо маданият министрлигин дагы кошо көчүрүш керек. Жалалабадда Кыргызстандагы эң чоң филармония курулуп жатканы эң туура чечим. Дагы башка маданий борборлор курулушу керек. Коңшу мамлекеттердин маданий экспансиясы дароо эле байкалат. Түштүктөгү дээрлик бардык айыл өкмөттөр дотацияда экен. Дотацияда жаткан айыл өкмөттөрүн салыктан жеңилдетиш керек. Эместер таба албаган жергиликтүү бийлик жумуштан бошоп, ордуна чарбачыл жигиттер келтириш керек. Муну Өзбек президенти Шавкат Мирзиеев ишке ашырып жатат. Борбор түштүккө көчөт экен деп аймактык кастыкты козуткан айрым кемчен тойлор. Борбор баткенге көчсө деле, Бишкек илимдин, сооданын, өнөр жайдын борбору болуп, Кыргызстандагы эң бай мегаполис бойдон кала берет. Манасты таласка байлап алгандар. Манас деген шаарлар, дарыялар, тоолор Дагестанда, Кытайда, Индияда, Казакстанда, Францияда бар экен. Анан керек болсо Талас деген топоним Манас эпосунан кыйла белгилүү. 751 жылкы Талас согушу дүйнө тарыхын өзгөрткөн. Ошол Талас согушу үчүн бизди ислам дүйнөсү урматтайт. Эмне үчүн Манасте барак, коньяктар аталса, унчукпайсыңар да, Жалалабадка койсо, ызылдайсыңар. Манастын сөөгү жерге талда, анан баткенде деген дагы имиштер жүрөт эл арасында. Борбор жылабы, жылбайбы, аны эл чечет.